Бир талак бергенде бир талак же эки талактын өкүмү мындай болот. Адам баласы эркек мисалы аялына талак берген болсо, ошо талактан кийин айда деп коет. Айда деген бул мындайча айтканда аял киши ошо талагын алгандан кийин күтө турган мөөнөт бир убакыт. Нике толук түшүш үчүн. Мисалы бир аял бир талак алды деп коелу. Ошо талак берилгенден кийин ошо мөөнөттө отуруш керек, күтүш керек. Ал мөөнөт мындайча, эгерде боюнда бар аял болгон болсо, анда төрөгөнгө чейин. Мисалы айтып коелу, бир аял талагын алды, ал аялдын 4 айлык боюнда бар. Ошо төрөгөнгө чейин ошо иддасын күтөт. 9 ай болсо, нар жакта дагы 5 ай идда күтөт. Ошол эркектин үйүнөн чыкпайт, кадимкидей эркек тамак ашын, кийим кечесин каржылап үйүнөн чыгарбай багат. Мындайча айтканда аял катары эле үйүндө жүрө берет. Мурун кандай жүргөн болсо, күйөөсүнүн алдында кандай жеңил кийинип жүргөн болсо, мына ошондой эле кийимдер менен жүрүп, аял катары болуп жүрө берет. Эркек дагы ошо аялына кандай мурун каржы жумшап, камсыздаган болсо, ошонусун аткарып жүрө берет. Бул биринчи ошо жанагы боюнда бар аялдын иддасы. Экинчиси боюнда жок аялдын иддасы. Эгерде ошол аял кишинин талак алгандан кийин ошо мөөнөтү, иддасы бул жанагы 3 этек кири келип бүткөнгө чейин күтөт, 3 айызы. Талак алгандан кийин ошол аялдын 3 айызы келип бүткөндөн кийин анан ошо талагы толугу менен түшөт. Эгерде ошол аял талагын таза кезинде алган болсо, мындайча айтканда талак ошо айыздын үстүнө берилбеген болсо, эгерде айыздын үстүнө талак берилип калган болсо, ошо биринчи айыз анда эсептелбейт. Андан кийин дагы 3 айыз күтүш керек. Мына ошондо ошол идданы бүттү, кармады болуп эсептелет. Качан гана ошол иддасы бүтүп, мисалы 3 айызы келип бүткөндөн кийин же болсо төрөгөндөн кийин анан талагы түштү болуп эсептелинет. Эми ошо нике маселеси. Эгерде кимдегим ошо бир талак берип алып, анан ошол аялынын иддасы бүткөнгө чейин, мисалы боюнда бар аял болгон болсо, төрөгөнгө чейин, айызы келип аткан аял болсо, 3 айызы келип бүткөнгө чейин кайра жарашам, кайра жашап кетем деген болсо, ошол идда мөөнөт бүткөнгө чейин жарашып кеткен болсо, анда нике кыйбай эле жарашып кете беришет. Эркек сөзү менен айтат, же болсо төшөк мамилеси менен билдирип эле жашап кете беришет. Кадимкидей эле жашоолорун улантып. Бирок бир талак түшкөн болуп эсептелинет. 2 талак болсо, 2 талак болуп түшкөн болуп эсептелинет. Анын ар жагында бир талак болсо 2 запасы, 2 талак болсо 1 запасы калат. Биз билебиз, жалпы жөнүнөн талак 3 жолу болот. 1-2 талак берилгенде кайра элдешип жашаса болот, 3 талак берилгенден кийин жашай албай калат да. Анан ошентип 1 талак, 2 талак бергенден кийин жанагындай иддасы бүткөнгө чейин күйөөсү кайтарып алса болот. Бирок ошол талак түштү, эсепке кирди болуп калат. Ар жакта жанагы канча запасы калса ошончо гана калат. Эгерде аял киши бир талагын алып, анан жанагындай идданы күтүп, анан убактысы өтүп кетти дейли. Мисалы бир боюнда бар аял талагын алды, анан төрөгөнгө чейин күйөөсү кайтарбай койду. Уже төрөп койду, же болбосо этек кирип келип аткан аял талагын алды, анан 3 айыз көрүп бүткөнгө чейин күйөөсү кайтарбай койду, уже иддасы бүтүп калды. Иддасы бүтүп калгандан кийин кайра күйөөсү кийин ойлонуп кайра жашайбыз, же болсо аялы ойлонуп кайра жашайбыз деген болсо, анда жаңы нике менен жашаш керек. Кадимкидей жаңы нике, толук шарттар менен. Күбөлөр болуш керек, кыздын атасы валийси деп коет, ошол эки болуш керек, кызга жаңыдан калың берилиш керек. Ошо кадимкидей толук шарты менен жаңыдан нике кыйып, анан жашоолорун улашат. Бирок ошондой учурда дагы эгерде бир талак берсе, бир талак болуп, 2 талак болсо 2 талак берилди деп түшкөн болуп эсептелинет. Нар жакта 1 же 2 запасы талак кылат. Аллаху алам.